Урматтуу Ош шаарынын коноктору, сиздерди Ош Гранд Чаво мейманканасы ыңгайлуу шарттар менен күтүп алат. Люкс жана жарым люкс номер, үй бүлөлөр үчүн атайын номер, көп кишилик номерлерди сунуштайбыз. Коноктор үчүн атайын ашкана, иш-чараларды өткөрүү үчүн кичи жана чоң конференция залдары. Уна токтотуучу жайлар каралган. Байланыш үчүн номерлер 0822 71077 0555 52 1077. Бизден дарек Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 280. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Чаво мейманканасы. Остановка запрещена. Знак запрещен. Дети, алдыда балдар бар деген предупреждающий знак. Түстір. Түстірдің ортаға. Қарасу район жоқтайының қолсын қамсыздағы. Жарандар мен сұлық жаңа тақ болуға шақырам. Ассаламу алейкум, Облгайдан Мислам майор Бақиев. Қандай шығасыз ба? Бес оттарыңыз. Техпас права жайында ба? Неге тоқтатып Тексеріп қойылды тостықта. праваны? Ремейні жауап келтады. Мирланбек, құрауы. Бұл ремей тақпағанына бұл нарушение олауы. Бұл нарушение олады бұл. 182-nin 6. пересini бұзып таста. Мирлан азыр өзіңізге белгілі болғанда ма, бірінші сеттавырда ба, жол ережесі болса күшіне кіреді. Болды. Ошол бойынша кішіне бір знактарды бір айтып берсеңіз, а? Азыр сөз сөйлеп біздегі экзамен деген нәрсе жоқ. Просто алдын ала айдоочулар кішіне мына үйреніп билимдегенін көтеріп алыш үчүн мақсат. Кирпич односторонний. Или запрещено. Кируга мүмкін емес. Обгон запрещен. Обгон запрещен. Тура. Остановка запрещена. Стоянка запрещена. Тоқтап тұруға тыю салынады. Ограничение это скорость. 40 жол белгісінен. Пәтер жайында. Сізді азыр бірінші сеттавырда күшіне кірген жол белгілері бойынша бір қатар ескертіп, бір қатар түсіндіріп қойылды. Если білбеген жол белгілері болса, қайталап қойысыз. Азыр бізге барыны бір қатар сізге айтып қойылды. Запрещенный знак. Обгон запрещен. Мотоцикл запрещен. Только мотоциклдер ғана жүргенге тыю салынады. Знак запрещен. Бұл жерге машина тоқтатуға қоюға болбайды. Тоқтатуға болбайды. Остановка, стоянка запрещен. Стоянка запрещен. Скоростный режим 40-тан ашуға тыю салынады. 40-тан ашуға мүмкін емес. Бұл жерден түзгі анан оңға бұрылуға болады, солға бұрылбайды. Тура. Главный дорога. Пешеходный знака қойылады, или жаш балдар жер, или садиктердің тұштарына. Мектеп, садик, ошол жерлерге қойылады. Ашпаш керек. Прямо и направо. Түз жана оңы. Главная дорога. Предупреждайся, что тут. Садик же мектеп бар. Садик же мектеп бар, пешеход өтөт деген жол белги. Тура. Скользкая дорога. Ушуну кайталап коесаң, мына жерде өзүнүн немелери бар. Бир катар өзүңүз окуп алсаңыз, 4-2 белги.
тоскоолуктун оң жагынан айланып Справа. өтүү. Этот, парковка. Парковка. Этот, контрольный камера. Bu kontrol kamerаны азыр баардыгыбыз көйгөйлөп калды. Камераны көргөндө эле тормоз тебебиз. Камера түшпөшүбүз керек. Азыр бул боюнча нарушение жазып атат. Этот, жолду көчкү немеси бар. Круговое движение управление. Bu кайсы жерлерге коюлат бул? Поезд жолдор бар. Поезд жолдорго коюлат да? Однопутный дейт. Однопутный. Ошол поезд жол коюлат. Сизге ыраазычылык билдирип кетебиз. Дагы билбеген жол белгилерди кайталап коесуз, а? Ак жол, а? керек. Бул жерде обгон запрещен. Жок. Неме, машина кече окудум ушуну эсиме түшүп. Кече окудуңуз беле? Кече окудум эле YouTube'дан окугам. Немеге? Бул жол белги Запрещен белен жол белги. эки тараптуу жол дегенди билдирет бул. Ооба. Бул тайгак жол байт. Бул кандай жерлери коюлат ошондо? Мисалы, например, кышта бурулуучу жерлерде коркунучтуу жерлерге коюлат. Тайгак жол деген предупреждающий. Бул уже сломанный машина. Мына. Бул баягы немелери коюлат да. Машина бузулуп калган жерлерде коюлуучу знак деп коет. Ушул жерде сәл адашып калдыңыз ошойт. Бул жерде, мына жерде 4-2 белги. Тоскоолуктун оң жагынан айланып өтүү деген бул. Бул кандай жерлерге коюлат ошондо бул? Бул Мисалы, ремонт болгон жерлерде, башка бир жерлерде коюлат да булар. бул парковка. Ошону кече окудум эсиме түшүп. Бул уже запрещено, предупреждающий. Главный дорога, например, айылдан чыккан жерлерге көп коюлат. Главный дорога чыгып кетип аткан жерлерде чоң жолду главный дороганы коюп. Эскертүүчү белги болот. Бул главный дорога только оң жакка, бул жактан запрещено. Бул контрольный камера. Бул жолдорго, скоростный режимдерге болсо баягы запрещенный парковкаларга Жолдо камера бар, абайлап айдаңыз деген бул жол белги. Ошондо канча метрге жетпей коюлат экен камера бар деп. Мисалы 50-100 метр аралыкта камера бар деген бул жол белги, а? Ислам Майырбакиев. Кандайсыз аке, жакшысызбы десоптагы иштериңиз? Документтер жайында, техпаспорт жайында бир көрүп коелу. Коопсуздугун таап келдиңиз. Сизди окууну автошколанын кыйлоосу бүткөнүңүзгө, 2000 канча жылдан бери? 9'dan beri. 2009'dan beri жол белгилерин унутпасаңыз керек же унутпадыңызбы? Bilem. Билесиз, а? Бир катар бир көрсөтүп коелу. Бул боюнча өзүңүз жакшы билесиз. Интернет булактарында 1 сентябрдан күчүнө кире турган мыйзам. 1 сентябрдан эгерде жол белгисин билбей же унутуп же башка бир көйгөй болгон болсо, экзаменге барасыздар деп туруп азыр бийлик тараптан ошону бир катар бир эстетип кетели сизге. Движение запрещено. Кирүүгө тыюу салынат. Запрещен, да? Запрещен знак. Обгон запрещен. Мотоцикл запрещен. Мотоцикл кирүүгө мүмкүн эмес. Түшүп коесуз ба? Айдоочулук немеңизди бересизби? Куәлигиңизди, техпаспортуңузду. Түшүп коесуз ба? Кабыл алсаңыз. Так. Айдоочулук тажрыйбаңыз канча жыл болду? Канча жылдан бери айдайсыз? 10 жыл ашты. 10 жылдан ашты. Кайсы окууда окугансыз? Автошкола. Автошкола да. Оштобу? Жол мен Баткенде. Баткенде. Знактарды унутуп калбадыңызбы? Эми керектүүлөрүн билебиз мындай. Мээңизди неме кылып коелу, сюжет этип, Так. Ну, кайсы знак? Бул жанагы неме? Кирпич. Жок. Бул объезд. Жок. Бир знакчы.
Бул обгонго мүмкүн эмес да. Обгон запрещен. Бұл стоянка запрещен. Стоянка запрещен. Ограничение скорость 40-тан ашпаш керек. 40-тан ашпаш керек. Бұл налево и прямо. Түз жана оңго. Түз жана оңго. Главный дорога. Дети, алдыда балдар бар деген түздайсыз знактар. Алдында мектеп или садик, жөө жүрчү өтүүчү жай бар деген жол белги, эскертүүчү. Карама каршы движение бар деген белги. Эки жакта Эки тараптуу жол бар деген белги. Тайгак жол. Тайгак жол. Парковка. Бұл эме бар деген видео камера. Азыр эми баарды көйгөйлүү маселе ушул нерсе болуп атат эми. Алдыбызда видео камера бар, секин жүр деген жол белги. Эми азыр өзүнүз көрүп атасыз азыр. Көчөдө гаилер эмес, камерадан азыр коркуп калганбыз. Ошону көргөндө эле ограничениеден кармайбыз. Ташкулайт деген. Ташкулайт деген жол. Кольцевой. Бул значит бул жерде ушул Мотоцикл. мотоцикл менен өтүп калышы мүмкүн деген мындай знак. Эскерт. Бул знак шаарда көп турат. Парковка мүмкүн эмес. Парковка запрещен, да? 327 белгиси. Болчу. 40-тан ашкан запрещен да. 40. Бул кайсы знак? Бул прямо можно, направо. Именно прямое, указательное, да? Болчу. Главная дорога. Главная дорога, сиз главную дорогасыз. Болчу. Бул окуучулар мектептердин алдыда. Айылга 50 метр, 100 метр калганда ушу знак бар да. Эстеп алыңыз, могу пешеходный мера бар да, а билет экенсиз. Болчу. Бул так, мындай да. Короче, немеге чыкканга, обгон алдында чыкканга запрещен Болду, билет экенсиз, а? Бистро окуп алыңыз, а? Чыгып калды. Бистро окуп алыңыз, а? Хорошо? Меңиз. Ассаламу алейкум, Абылгайдан Бисам Эрбакиев. Кандай жакшыбы, десолтарыңыз, иштериңиз жакшы келатасызбы? Бул биздин президентибиздин биринчи сентябрга чейин жол белгилеrini айдоочулар билбеген жол белгилерин үйрөнүп алсын деп бизге мөөнөт берген. Ушул боюнча бул өзүңүзгө эле пайдалуу нерсе. Бир катар унутуп калган нерсени эстетип коелу. Кандай дейсиз? Ол эле түшөйүнбү? Түшпөсөңүз эле болот. Кирпич запрещен. Киргенге болбойт. Кирүүгө мүмкүн эмес. Обгон запрещен. Обгон запрещен. Мотого уруксат эмес. Кирүүгө, жүрүүгө Запрещен. Оңой. Тоже ушундай. Ограничение 40. Только түзгө оңго. түзгө оңго жүрүүгө мүмкүн эмес. Тобулгайдан Мисам Эрбакиев, Замир Сыдыкович. Кирүүгө тыюу салынган жол. Обгон запрещен. Обгон запрещен. Велик жүрө турган жолдо ушундай деп койсо керек. Бул мотоцикл. Мотоциклдер жүрүүгө болбой койгон жол. Болбойт. Токтотууга болбогон жол. Стоянка запрещен. Остановка, стоянка запрещен. Стоянка запрещен. Стоянка запрещен. 40-тан ашканы болбогон жол. 40 скоросттан ашууга мүмкүн эмес. Главный жол. Пешоход. Мектеп бар жерлерде болот. Мектеп бар, садик бар, жана башка ишканалар бар, жөөтүүчү өкмөт. Бу не деп коет?
Емеге да түз анан эмегеле барган жолда турушуна деп кой. Ескертүүчү белги, эки тараптуу жол. Эки тараптуу жол. Алдыда бакына эме жол эскертип атат, бакына сыйгалактуу жерлерде ошол жерлер бар деген. Этияттап айдаңыз, жолдо кайгалак деген жол. Бул кандай жерлерге коюлат основной? Типа тоо ашыларга мындай ылдыйга түшүп аткан жерлерде коюлат да. Тоолорго, жана опасный участкаларда, ушундай тайгалак, кончо муз калып калган жерлерде болот. Стоянка. Парковка, стоянка. Алдыда мектеп же садик болушу мүмкүн, эскертүүчү белги. Ошотун эки тараптуу жол, эскертүүчү белги. Эки тараптуу жол. Тайгак жол. Бул кайсыл жерлерге коюлат? Бул жаман жерлерге коюлат. Айрыкча кыш мезгилинде бул жерде тайгак, ошого этият болуп жүр деген бул эскертүүчү белги. Парковка. Ступи дорога. Главный дорога. Главный жол деген. Жол. Камера. Бул камера азыр бизге барга көйгөйлүү нерсе болду да. Буну көргөн эле тормуз тебебиз. Этияттайбыз. Таш түшүшү мүмкүн. Алдыда круговой деген. Проезд. Поезд жол бар деген, однопутный. Однопутный поезд жол. Сизге ак жол тилейбиз. Дагы билбеген жол белгилер болсо кайталап аласыз. Ак жол. Не главный жол, мен главный эмесмин да, короче. Жол мисалы үчүн нагы чыга турган мен главный эмесмин да, ошону карап чык деген белгиси. Бул эми улицалардан чыгып атканда эскертүүчү белги. Сен главный эмессиң дегенде. Бул жол эме сол тарапка эле өтүүгө жол бар деген. Главный жол деген бул. Главный деген жол белги. Бул контроль эми камера бар жерлер го. Ошондой. Бул азыр баарыбызга көйгөйлүү болгон нерсе бул, а? Алдында камера бар, секин жүр, штраф жазат, нарса кылсаңыз деген жол белги. Бул эмеде алдыда мына тоодо эме таш баш көчө турган жерлерде эскертүү, таш кулай деген эскертүү жүрүңүз деген жол белги. Круговой. Круговой бар деген. Бул канча метр коюлат? Кругойго чейин жол белги. Осын так билбейт экенмин. 50-100 метрге чейин жол белгилер коюлат. Бул кайсы жерге коюлат ошондо бул? Кимге кайсы жол берет? Ошондо кызыл жол берет да, ошондо. Бул кызыл жол берет туура акка. Бул себеби жол кичине, экинчи тараптуу жолго жол бериш керек деген жол белги. Кайерде көрдүңүз мындай жол белгини? Поезд жолго жакындап калганда көрдүм. Бул жол белги кайсы жерде көрдүңүз ошондо? Өзүңүз уверение айтыңчы. Ошо поезд жолдорго жакындап калганда көрдүм мен да. Бир эсимде. Билбейм ачык. Бул жол белги поезд жол бар деген жол белги. Односкатный жол белги. Поезд жүрөт деген жол белги бул. Дагы жол белгилер көп өзү. Ошону дагы бир катар кайталап өз эсиңизге тутуп коюңуз, ак жол. Командир. Айдоочулар канчалык билим деңгээлин текшергенибизге. Мындай айтканда өзүбүздүн айдоочулар билим деңгээли жакшы десек болот. Дагы анча билбеген нерсе болсо кайталайт. Эми силер мына милициянын жол кыймылын жаш текшерүүчү командасынын өкүлдөрү силерге да бир катар суроо жооп берип кетели. Ушул боюнча ким качан деңгээлде билет. Жол белгини бир катар кайталайбыз. Качан деңгээлде билебиз. Ушул боюнча жакшына суроо жооп кылабыз, а? Кирүүгө тыюу салынат. Кирүүгө тыюу салынат. Обгон запрещен. Обгон запрещен. Мотоцикл запрещен, мотоцикл. Жүрүүгө болбойт. Мотоциклдер кирүүгө болбойт. Остановка запрещена.
Остановка, стоянка запрещен. Остановка. С главной дороги. Карама-каршы багыттагы въезд запрещен. Въезд запрещен. Кирүүгө мүмкүн эмес жол белги. Обгон запрещен. Обгон запрещен. Езда на мотоцикле запрещена. Мотоциклдер кирүүгө мүмкүн эмес. Жүрүүгө мүмкүн эмес, а? Стоянка запрещена. Стоянка запрещен. Главная дорога. Карама-каршы Эки тараптуу жол мүмкүн деген, а? парковка разрешена. Парковка токушул жерде. Главная дорога. Карама-каршы багытка жүрө турган жол. Жүрсө болот деген, эки багыттуу жол. Жол тайгалак. Жол тайгалак деген жол белги. Бул кайсы жерге коюлат экен ошондо? Той ашуу чоң-чоң. Ошол кар көп жай турган жерлерге, тоолорго, поворотторго. Ступи дорогу. Ступи дорогу. Бул жолдо кетип атканда видеонаблюдение. Камера бар. Камера бар. Деген жол белги. Разворот. Разворот запрещен. Круговой. Круговой. Алдыбызда круговой бар деген жол белги эскертүүчү, а? Болду. Молодец. Главная дорога. Ступи дорогу. Ступи дорогу. Поблизости есть камера. Камера бар деген жол белги. Камера бар деген жол белги камерага чейин бир 50-100 метрге чейин коюлат. Жакшы. Урматтуу Ош шаарынын коноктору, сиздерди Ош Гранд Чаво мейманканасы ыңгайлуу шарттар менен күтүп алат. Люкс жана жарым люкс номер, үй бүлөлөр үчүн атайын номер, көп кишилик номерлерди сунуштайбыз. Коноктор үчүн атайын ашкана, иш-чараларды өткөрүү үчүн кичи жана чоң конференция залдары. Уна токтотуучу жайлар каралган. Байланыш үчүн номерлер 03822 71077 0555 52 1077. Бизден дарек Ош шаары, Курманжандатка көчөсү 280. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Чаво мейманканасы.